Дават жабылсын деген дагы сөздөр чыгып атат азыркы учурда. Орусияда жок экен, Өзбекстанда жок экен, Тажикстанда жок экен, бизде бар экен. Бизде эмнеге бар ушул деп айтып атышат. Булар, билесиң ким айтат, урматтуу бир туугандар? Булар жетелем адамдар. Булар Советтер Союз доорунда говорит Москва деп көнүп калган адамдар. Булардын духунда ээрчиме болуп калган адамдар айтып атышат да. Биз эмне болсо эле элдерди уга беришибиз керек экен да. А ошол биз айтып аткан элдердин бардыгынын тарыхынан биздин тарых узунураак, урматтуу бир тууганым. Биз эл болуп, мен көп айттым муну, каганат болуп турган учурда кээ бир улуттар пайда боло элек болчу. Түшүндүңөрбү? Биз орустун убагында жетелеме болуп көнүп калып, айтса ошону ээрчи бере турган болуп алгандай эмес. Керек алар деле бизди ээрчисин. Мен Орусияны көп кыдырдым. Дин маселеси боюнча Кудайга миннет биринчи орундабыз. Абдышукур Ажы экөөбүз барсак, Абдышукур Ажы кишинин досу. 25 миң адам кыргызстандык чогулду. Антип башка бир өлкөдө эч ким чогулган жок. Россиянын өзүндөгү татарлар дагы чогулган жер жок, урматтуу бир тууганым. Мечиттерге барсаң, толтура биздикилер, кайсыл жерге барсаң. Орусиянын мечиттеринде кыргызча баяр айтылып аткан болот да. Дин жаатында биз башкаларга үйрөтөбүз, урматтуу бир туугандарым. Жана үйрөтө алабыз. Ошон үчүн элдерди ушундай экен деп ээрчи бербестен, бизде ушундай силер ээрчилерди айткан болуш керек. Мына кече ГКМБнын төрагасынын орун басары абдан жакшы жооп берди. Биздеги дават тияктагы даваттан башка маселе. Биздин менталитет, улуттук каада салт, биздеги толеранттуулук, мунун бардыгы биздеги дават эч зыяндуу эмес, балким бул жакшы нерсе деп жооп берип атат да. СМнын орун басары айтты, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн бул нерсени биз мында сактап калышыбыз керек. Анан кээ бир чачын өстүрүп берген бир туугандарыбыз кичине катачылык кылып атышат, булар урматтуу бир туугандар. Алар даватка көп сүйгөп коюп атышат да. Бир таксыр айтат, атам ажылыкка жиберейин десем, атам даяр эмесмин дейт. Качан даярданып бара? 10 жыл окушуң керек ажыга барыш үчүн, эмне кылыш керек? Мен айттым, 3 күн даватка жиберсең, атаң дап даяр болуп калат дедим. Эгер 40 күнгө жиберген болсоң, атаң амир сап болуп барып келет ажыга. Ошон үчүн бул нерсени биз жоготпошубуз керек. Анан кээ бирлер бар, дамылалар эмнеге даватка чыкпайт, анан биз чыгабыз, булар чыгыш керек. Булардын жашоосу өзү дават, 24 саат даяр сенде ошо. Качан азан айтып берейин, качан жаназа окуп берейин, өлүп калса, качан дам салып берейин, качан никесин кыйып берейин деп скорый помощьто күтүп отурган жашоосу дават. Сен чык даватка. Сен чыгарып адамдар жетелеп алып кел, ошо молдого тизип бер. Апстар дамла раматылык муфтийбиз. Ошо киши дават алып келген бизге, билесиңер, бул кишинин устазы. Эгер ошондо апстар дамла болбогондо, балким бизге дават азыркыдай болбойт эле. Өзү Пакистанга барып, көрүп келип, ушул нерсе туура экен деп, өзү уруксат берген, биринчи уруксат берип чыгарган муфти апстар дамла эле, урматтуу бир туугандарым. Ушундай адам эле. Азыр эми даваттан болгон пайда сооптун бардыгы ошо кишиге жазыла берет, кете берет, анткени эшик ачып койгон. Акаевдин убагында сакалын ушундай көкөрөгү менен туруп берген адам болчу. Биз сабак алып калдык, ошо кишиге биз өзү бактылуу сезебиз. Ошон үчүн бул дават деген жакшы нерсе.